Сыдыков Сакыбай bir статья жазган. Анан атын Султан коюптур айтып. Дезертир Исмайылдан принц Гамлетке чейин депчи. Ошол ат менен чын эле ошол эң биринчи кинодогу ролум кетмебет да. Чоң ролдорум. Ошондон ортосундагы болгон окуя көп болду да. Көп ролдор кетти, кинолор кетти, театр ролдор кетти. Анан кийин ошон үчүн атын жанагында коюп атпайбы. Дезертир Исмайылдан принц Гамлетке чейин депчи. Каарманыбыз Союз мезгилдин тарбиясын, актёрдук билимин алып, такшалып, келечекке бийик максаттар менен чыккан мезгилде Совет мамлекети урап, маданиятка көңүл бөлүнбөй, чыгармачылык адамга бөлүнгөн камкордуктан айрылган учурдун мүшкүлүн жон териси менен сезип, бирок артист деген улуу наамды жерге түшүрбөй, сыймык менен алып келаткан инсандардан. Мага таасир бергендерден мен чоң апам раматтылык ушул чоң бир өзүнчө эле бир актриса эле да. Баскан турганы дагы, сүйлөгөнү дагы, кошок айтканы дагы, жомок айтканы дагы. Алдыда жаркын келечек күттүргөн бактылуу балалык, таластагы көп улуттуу арашан айылы, жаратылышы көздүн жоосун алган Бешташ жайлоосу, асказоо жаңырткан бүркүттүн шаңшыганы, эртең менен эрте туруп алып, жылкыларды желеге айдаган керемет күндөр. Мына ушул ажайып көрүнүш биздин каармандын көз алдынан өттү. Айылда Дубал газетанын бир 7 класстарда редактор болуп, анан өзүм бир аз кичине өзүм үчүн ыржашчумун. Анан кийинчерээк ошол айылда өздүк көркөм чыгармачылыгы ВИА деп вокально инструментальный ансамбль ачылып калып, ошондо алып баруучу болуп, анан ырдап жүрдүм да. Келечегин чыгармачылыктан көргөн бусурман Борбордогу Академиялык драма театрынын алдындагы 2 жылдык театралдык студияга келип тапшырат. Жамал Сейдахматова, Сабира Күмүшалиева, Дарыкүл Күйүкова, Бакен Кыдыкеева, Арсен Өмүралиев, Толгон Токоев, Сыдыкбек Жаманов, Насыр Кытаевтар. Не деген залкарлар. Азыр элестетип көрсөң, ошолор менен аралашып, алардын жүргөн турушун, баскан турганын, сахнада ойногонун, баягы практика катары, окугандан кийин практика катары көп тарбия таалим ала баштадык да. Анан ошонун базасы институтка өткөнгө жардам берет. Ошентип каарманыбыз алдыда актёрдук билимин жогорулатуу максаты менен жүргөндө, Грузияда көркөм өнөр институтунда окуп жүргөн жердеши жолугуп, азгырганы менен тагдыр жолу аны жаныбыздагы Алматы калаасындагы театр кино институтуна бурат. Эми Алматыда баягы СССРдин эл артисти, СССРдин 2 жолку мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, өзүм да театралдык актриса да, профессор Хадиша Букеевнанын мастерскаясына түшүп келип калдык да. Анан экинчи мугалимибиз СССРдин эл артисти, мамлекеттик сыйлыктын лауреаты профессор Нурмухан Жантурин. Султан Бейбарсты ойногон, бизде Доронбек Байкенин Арманда чалды ойногон, Аптап деген Чыңгыз Агайдын Ботокөз булак дегенде Абакирди ойногон, Султан Бейбарсты ойногон чоң актер. Анан Туңгушбай Жаманкулов, Казак СССРдин эл артисти, азыр 70 келип калды. Галина Юрьевна Рудковская ошол класска туш келип калдык. Ошол жакта окуу жайды бүтүп келдим. Бүтүп келип, ошол направление менен Академиялык драма театрга жолдомо менен келдим. Биринчи сахнага чыккан ролум Марбажиевдин 6-күнү кечинде деген спектаклинде Эсендин ролу болду да. Мен
экинчи состав болушумун, биринчи состав Бекболиев Бегемберди. Мен аны гастролдон аябай бышырып келдим да. Театрда жаңыдан келгенде эсимде калганы Марбайжиевдин 6-күнү кечинде де Эркин деген баланын ролун мен ойлойм ушул бусурманга жазылып калгандай болуп, ошо бусурманга келишип, жарашып калган да ушул образ. Театрда залкар актерлор болчу мен келгенде. Биз ошол учурда 85-жылы ошол Күмүшалиева мына партнер болуп калдым. Кыдыкеева, Күйүүкова эже, Жумадылов сахнада, Советбек Жумадылов, Арсен Өмүралиев менен ушу съемкаларда, мисалы, Жамалсейит Акматов, Гүлшара Ажибек, Эгемберди Бекболиев, Чоро Думанаевдер, мисалы, чоң бир залкар актерлор да. 90-жылдардын ортосунда Айтматов менен Муктар Шаханов экөө биргелешип Сократ Пескер түн деген чыгарма жаратышкан. Чыгарма Кыргыз академиялык драма театрынын сахнасында коюлду. Ошондо Бусурман бир эле эпизодто ойнойт. Ак канат деген жыл 90-дын ошол кээрине дуушар болгон жаш жигиттин образы эчтеке деле кылбайт сахнада. Бирок ошо эчтеке деле кылбай эле ошонун отурганы, ошонун ички дүйнөсү, ошонун абалы адамга ушунчалык катуу таасир берет. Сахнада өзүңө ылайыктуу роль керек. Чоң болобу, кичинекей болобу. Вот ошондо майын катырып ойносоң болот. Айып бизде баатыр. Бу канча касан май чемдесеңди алып келдиребиз азыр. Эсептиси сан жеткис алтын күмүш казына. Бир күкүмүн калтырбай баарын чачамашына. Эсептиси сан жетпей жер жайнаган малына буйрук берем булашта. Баарын союп салууга. Кытай менен калмактан үрүн келсин жан жактан. Баатырлар күч жетет баарын багып алууга. Айкөл Манаста Көкөтөйдүн баласы Бокмурун. Биринчи состав болдум да, бирок кийинчерээк кирип калдым да. Анан кийин Ханума деген спектакль болду. Ал жерде Катен ойнодум. 90-жылдарда Бусурман Одракаев менен Шайыр Касымалиеванын Ромео Жулиеттасын көрдүк. Биз мындан эмнени мындай баамдадык деп айтсак болот. Биринчиден, Бусурманга тийиштүү бир интеллигенттүүлүк көрүнүп турат да. Менимче бул ички мындай бир дүйнөнүн интеллигенттүүлүгүнө жараша болсо керек актердин өзүнүн. Анан ошол эле учурда биз жалындаган пафосты албетте көрбөйбүз, бирок мындай геройго мындай тийиштүү ички сулуулукту көрсө болот. Ошо ички сулуулук актердин сырткы келбети менен гармониялашып, мындай эри шаркак болуп турганын баамга орунат да. Айткандай, Ромео эме экен, козу кейип болгон болуш керек эле, по-моему. Эме тиги Жулиетта Эшимбекова болуш керек эле. Эшимбекова, Асель. Алар башка театрга иштеп кетип калганды. Ошого байланыштуу жанагындай болуп, анан мага берилип калып атат. Кийинчерээк ошол Тибальт менен болгон сценада Тибальтты кайра Марат келип калып, Марат ойноп калды. Аябай сонун эпизод болду да. Эмнеге жаат бөлүнүшөт дечи? Бөлүнсөм экен. Өлсө, кумалактар бар тура. İçimizde içeren eritken. Ынтымактын ордунда ырдап жатасыңбы? Чилиштем. Ырдас эмнекен? Ишенбейм. Бар болгону сенин арсыз сүйүүңдөн. Sen benim suyumu sek keltirme. Түкүрдүм мен сенин сүйүүңө. Ромео! Өзүнүн сырткы келбети менен ички маданияты шайкеш келген сахнада ушундай бир жакшынакай жарашыктуу бир образдарды түзгөн жарашыктуу бир өзүнүн баскан турганы менен көрүнөт да сахнада. Менин жаман колум тийди. Айыбымды жууга жаным кел. Албырган эгимимди сизге. Айыбымды жуусам сүйүп аяр. Кол тийиштин айыбы. Биз өлкөдөн учурашуубузду алды экен. Улуулукка кол коошуна дардайым. Элим менен жубам деген сөз бекер.
Yerinde bir nersege gerekti. Dubaklık sıyınganга. Кандай болсо мынадыма. Еринин ерким ғой. Ишке кирип, ийсинчи мен жакка. İyi albay. Ийиштин кереги жок. Өзүм жетем ырбаста. Кийинчерээк бул уже картайып баратканы тартылып калды. Учурунда эң биринчи Жюльетта Таалайкүл Аббасова болчу. Sen kettin mi? Таң атканча. Болбойт. Болбойт. Таң атып қалды. Мына ушул Ромео Жюльеттадан кийин белгилүү режиссер Искендер Рыскулов Шекспирдин дагы бир чыгармасы Гамлетти коюуга белсенип, башкы роль Гамлетке бусурманды ылайык көрөт. Гамлетте Виктор Гюгонун айтканы бар. Шекспирдин бардык драмаларынын арасынан Гамлет бул өзгөчө трагедияга, драматизмге бай, өзгөчө драма депчи. Горацио! Var mı canım? Bir kuş var. Qanday o'qish? Жаясың. Жайбай мырза. Мен де жайбай мырза. Данияда бар турбай ушегменде барып турган кытмырдагы ыплас. Жаңылыгың шу. Бұл чындықты тақташ үшін арбақтың. Арбаға тай келіп тұрмын, айтыш жүршін. Көрден тұру заңсыздығы бар мен? Мұның рас. Сөзімізді ұзатпай қол қысып тұш-тұшша қатырайын. Ар адамның мақсаты бар, іші бар. Сілер мақсат ішіңерге барыла. Менің дағы өз ішім бар. Демек мен жақырбай құш жоқынуға жөнейін. Абырок біз арбақты olsun emek. Çıdağla dostlar. Benim sizlerden ötümüzüm var. Atlara dayanırız. Olgun iş değil. Ayıplarla hiç kim. Hiç aytпайбыз. Ички дүйнөсү жанагындай өтө мындай назик, интеллигенттүү адам тегерегиндеги ушунча интригага, ушунча жамандыкка каршы чыгып аткандын өзү эле, демек дүйнөнүн канчалык мындай деңгээлде бир башкача айтканда мындай бузулуп баратканын түшүндүрсө болот да, бирок аны сактап калуу мусурмандын Гамлеттин колунан келбейт. 1500 жылдары болгон Шекспирдин жанагындай же өл же кал деп, кептин баары ушунда. Же каардуу деңизинен кайгынын каршы туруп аны жеңип чыксамбы деп, баягы бул атактуу монолог. Жаманатты болом, кийинкилер билбей калса сүрөмдү. Андан көрө жердин оорабасынан деп алып, мен жөнүндө айта жүр. Бусурмандын Гамлети мындай алсыз сезилиши мүмкүн да, ал алсыздыгын түшүнүүгө болот, анткени дүйнөдө кара ниеттик толтура. Ошонунга мындайча айтканда кысымына чыдаш, ошонун оорчулугун көтөрүш бир адамдын колунан оңой менен келе бербейт. Азыркы учурга мына дворовой интриги азыр, бийлик талашмай, портфель талашмай, жанагындай ойнош күтмөй,
жанагындай коррупция болуп атат. Бул түбөлүктүү тема. Түбөлүктүү, ана ошонун айынан бири-бирин өлтүрүп атат. Өзүнүн инеси агасын өлтүрүп атат, падыша такталашып. Аялы болсо тиги менен кайнысы менен жүрүп кетип атат. Бул классика. Кинодо дагы, театрда, өзгөчө театрда актерлорду тарбиялайт. Актерлорду өстүрөт. Классиканы ойногондон кийин ойнош жеңилирээк болуп калат. Анан эле азыркыга чейин менин ушу түшүнүгүм анча түшүнө бербейм да, ушу театрдагылардын көпчүлүгүнөчү. Классикага эл келбейт деп кандайча келет? Аны ойной билиш керек. Азыр деле театр чөйрөсүн түшүнгөн адамдар ошол театрда репертуарында Гамлет болсо, значит, о авторитеттүү театр экен. Демек, Гамлетти кое турган режиссер бар экен. Актерлор бар экен, ойной турган деп келет. Режиссер жок деп айткандан алысмын, режиссерлорубуз бар, бирок ошол Гамлеттин деңгээлиндегидей ошолдой бир режиссерлор уст эле бар, бирок билбейт экен аны. Эми аны өздөрү билсин. Анча кызыкпайт болуш керек. Анан финансылык каражат да керек. Бусурман окуучулук учурунда эле Айтматовдун бетме-бет чыгармасынан Исмайылдын монологун жатка айтып, кийинчерээк бул монолог 2 жылдык студияга, андан соң Алматыдагы актерлук окуу жайга өтүүгө жардам бериптир. Бирок мен муну ойнойм деп үч уктасам түшүмө кирген эмес. Исмайыл. Капрай, мен эмне жалдырап калдым? Сүйүнчүлөйүн. Эне? Шашпа. Үйдөгүң бар? Өзүбүз эле. Бешиктеги оолуң. Нурбатпа. Кой отуруп кичине көкүрөк басайын. Качан келдиң? Бир отурда бошодуңбу? Мени 1 ай мурун Бакыт Карабул жөнөтүп жиберген Таласка. Съемка 90-жылы февралда башталды, мени январда эле жөнөтүп жиберген. Исмайыл аксакал тирүү дегенден ошол кишинин өзүнө барып жолуктук съемочный группа менен. Барсак 82 экен, каардуу, ойботтуу, өзү ошол кезде эле тамашакөй, эркектик мүнөздөгү эмнелер болсо ошонун баары бар да. Сүйлөшүп отурдук, көпкө айтып берди согуштан эмне качып келгенин, эмне уурулук кылганын, деп анан эл бакканын, антип үйрү менен айдап айылга таштап кетип, бүт баарын айтып бергенден кийин бизде бир кандайдыр башкача сезим пайда болду. Чаткалда туугандарыбыз бар турбайбы? Ошол жака көчүп кетип калсак кантет? Ушул ой эмне мурда келмеди? Ал жакта өзүмүн кара чечекке таякелерим турганда. Каяка канган жүрөм я? Эсиңе жара чыккыр. Буга чейин эмне истебедим? Болду. Бүттү. Ашуачылар менен баарыбыз кетебиз. Муну өзүнүн сүйүүсүн, өзүнүн очогун, өзүнүн мекени үчүн, апасы, аялы, баласы үчүн жөн эле өлүп калбай качып келген жигит катары гана берип койдук. Берди. Диздиртирлиги калды. Мына турмушан аябай мындай чоң сынак калды. Энесин топурак тыштай албай, түнүн ичинде келиши. Мындан башка трагедия жок. Ошо деле жеткиликтүү, ошо деле чоң жаза Исмайыл үчүнчү. Мен ойлойм, биз жазаны мындай жетелеп барып камап салып же атып салышта эмес, жанагындай психологический драманын өзү чоң жаза деп ойлойм да. Ошону Бусурман деңгээлине жеткизип аткарды. Мама, прости.
Прости меня. Прокляни на том свете. Прокляни войну. Келгенден кийин түшүндүм да эмнеге качып келдим депчи. Ошо эки ортодо качып келдимби, туура кылдымбы, туура эмес кылдымбы. Ошентип жүрөсүң да, андай карышкырдай болупчу. Куш өмүрү фильми Бусурмандын кинодогу алгачкы чоң ролу болуп калды. Ага чейин ал Дооронбек Садырбаевдин Ак Каранын көз жашы фильминде комсомолдун секретарын ойноп чыккан. Былтыркы 10-чуну бүткөн 27 окуучунун бири дагы айылга кайра келген жок. Өз билгенин жасап. Окуу өткөн өтүп, өтпөгөнү көрүнгөн ишти иштеп шаарда калды. Мурда бердеги ата-энесин кыстап, малы бардын малын азайтып, малы жоктун жерин тартып атып, башка көзгө койгулап атып араң чогулчу сандайлар. Манта албай калдык. Ал жашоодо да айланасына кош көңүл карабаган, чыгармачылык жолунда кандай көйгөй жаралса да ачык айтып, беттеген жолунан тайбай келди. Ошентип атып чарчадым, азыр унчукпайм. Жаманатты көргүм келбейт. Ошентип атып чарчадым мен. Аябай ал үчүн бир эмен териң пилдин терисиндей болуш керек да. Бардыгына анан азыр аны түшүндүм да, аны бесполезно. Бусурманга жашташ чыгармачыл муун, Союздун урашы менен абдан көп кыйынчылыкка туш келди. Советтер Союзундагы фильмдердин бири ошол бетме бет, анан кошокчу. Андан кийин кыргыз фильмде фильм тартылбай калган. Кыргыз фильмде кийинчерээк тартылды. Кийин 15 жылдан кийин фильм тартылды да. Фильмге түшпөй калдык. Көпчүлүк актерлор жөн эле кетишти. Ошол мезгилде режиссер Марат Сарыгулов Алтын кыргоол фильмин тартып, Бусурман башкы каармандардын бири, сүрөтчүнүн ролун аткарат. Ал фильм аябай ийгиликтүү болду. Фестивалдарда гран-при алып келди. Себеби дегенде ошол сүрөтчүнү поездден тоноп ыргытып жиберишет рекетерлер. Ооба, бизде ошол мезгилде биздин муунду, искусствону, маданиятты поездден ыргытып жибергендей эле болгон. Баарыбыз көпчүлүгү кайтыш болуп кетти, көпчүлүгү кетишти чет өлкөлөргө. Көпчүлүгү кайтыш болуп кетти. Ошолордун бири Советбек Жумадылов, Бакен Кыдыкеева. Поездден ыргыткандай эле болду, эч ким карабай калды. Эч кимдин иши жок. Анан ошон үчүн ошол Нантта, Францияда Нантта 5 континенттин фестивали болот экен. Ошол 5 континенттин өлкөнүн фестивалында гран-при алган. Ата, сүйүү жок. Кийин жашообуз кандай болот? Оğlum, мен сени мындай кыл, тигиндей кыл деп айткандай, сен жаш бала эмессиң. Өзүң сүйүп жактыргандан кийин мен сени алба деп кантип айтам? Бара кой. Рахмат, ата. Ал ортодо Бусурман эпизоддук бир нече фильмдерде тартылып, чоң кичине роль дебестен чыгармачылыктын өзөгүндө болду. Ал жак бүттү. Бери тарт дейм. Бери тарт. Кечке айта бересизби? Азыр жасайм. Бияктын баары тайгалак болуп атпайбы? Жанагы биз ыраган көп фильмдердин арасынан тандалып чыгып келаткан ошо балдар, жанагы балдар мен айткан балдар.
кийин акырында арасынан чыгып келатат. Эми цензура жок, аларды тартпа деп кантип айтасың? Анан арасынан суурулуп кандай деңгээлде жардам берейин деген оюң бар? жардам бергим келет, аралашып жардам берип жүрөм. Ал Европадан атайын келип тарткан Теңири фильминде дагы башкы ролдордун бирин аткарды. Мари Понешвили деген режиссер, мен Шамшы деген ролун ойнодум. Маджахет. Эми бул жерде Айтматовго арналат деп жазылып турат. Айтматов Жамилясын дагы мен эми эскиче мындай Даниярмын да. Согушка кетип калып, анан келсем аялымды тиге алып кетип атпайбы. О, Шамшы, сенин келгениңиз үчүн белек. Бүгүн уулумдун бешик тоюн берген. Буларга мындай экен да. Орто Азия афганыңбы, казагыңбы, кыргызыңбы, өзбегиң баары бирдей эле эл катары көрөт экен бизди. Кыргыздардын моджахети бар экен. Афганистанда, жанагындай Сирия бери жүрбөйбү, Афганистанда бар экен. Моджахет болуп жүргөндөр. Анан ошондой кылып тартып койду. Эми каршы болгондор бар. Чоң эле кишилер, жактыргандары бар. Бусурман кийин кыска метраждуу фильмдердин конкурсуна өзүнүн бала кезинде башынан өткөргөн окуяга Нуриса Өмүралиева өкөлөп сценарий жазып, Саз аттуу фильм жаратты. Бул биринчи чак түштөгү үй деп аталчу. Плач при свете дня. Болгон жерден тарттым, Таласта, Бешташта. Ошол окуя 5-классында, 6-класстарында болгон окуя. Дал ошол Саз дагы эле бар. Дал ошол жердин жылкылары. Эй, жигиттер! Жок! Эй, жигиттер! Айгырды чаппагыла. Чапкан сайын ал сазга терең батат. Андан көрө өзүнүн үйүрүн көзүнө көрсөтүп, жанынан айдап өткүлө. Ошолдо чыкса чыкты, чыкпаса жок. Ушундай бийик жаратылышыбызда, ушундай өзүбүздүн кен байлыгыбызда татынакай болуп, башка элдерден кем калбай жашап кетсек, саздап атпай деген ой толгоодо бар да. Я люблю тебя, Кыргызстан деген Эрке Жумахматованын проектisi бар болчу, ошону Сороско берип, Соростон ушу Гүлбара Төлөмүшева, мен, Эрке Жумахматова, Аскат Сулайманов болуп, Соростун представители менен Россияга мигранттарга бардык. Екатеринбургда болдук, анан аяк Новосибирскиге бардык, анан Москвага бардык. Москвада да аябай жакшы кабыл алды мигранттарга, кыргыз мигранттарга. Баары келди. Белгилүү режиссер Али Хамраев. 7-чи окту Сүймөнкул Чокморду тарткан Али Хамраев келди, дагы бир көптөгөн режиссерлор келди, жакшы ойлорун айтышты. Я чувствую, что это снова возрождается народное кино Киргизии, народное кино. И сюжеты удивительные, и мастерство, и актеры, и самое главное, большая любовь к своему народу, большое уважение. Там непростые ситуации, непростые. А мы оказались в очень непростой ситуации, все народы Средней Азии. Понимаете? Особенно меня поразила картина «Болото». И там лошадь, которая попала в болото, и которую бросили, решили, никто не спасается, ни одна лошадь не вышла из этого болота, да? Но эта лошадь, увидев своих всех других с табуна, да, как они бегают, резвятся в горах, почувствовал свою землю, эта лошадь собрала все последние силы и вылезла с этого болота. Понимаете, это очень символическая картина. Вот так вот в трудную ситуацию попали народы Центральной Азии. И я убежден, эти народы выбираются уже и скоро выберутся.
Мынакей биздин балабыз. Турчик, койгондуңбу? Атыбек Туракин. Анан кийин «Няня» деген фильм тарттым. Элмира Ажыканованын «Кайдасың азыр каралдым» көп точка бар да. Сценарийин Токтобек жазды, Үсөнов. Идеологиясы бул мындай да, алданып калган кыз боюн өтүп калып сатып жиберет баласын. Кийинчерээк өзү барып, өзүнүн жумуш издеп жүрүп, өзүнүн берген баласына няня болот да. Жылдары элдин баары базарда жүргөндө бусурман академик Абдылдажан Акматалиевдин демилгеси менен Айтматов театрын ачууга киришет. 2000-жылдардан кийин эл аралык Айтматов ассоциацияларынын клубу. Кыргызстанда гана эмес, республиканын ичинде бар, Россияда бар болчу ушул Айтматовдун чыгармаларын койдуруу менин максатым. Кино тартуу дагы үлүшүбүз, мисалы Айтматовдун академиясы бар, Абдылжан Акматалиев, ушул поэзия кечелерин өткөрүү, сүрөттөрүн жыйноо, китептерин, макала жөнүндө жазылган баардыгын ушу Акматалиев аябай иштеди. Эл аралык фестиваль болду, Айтматовдун чыгармаларын баары коюп келишти. Бул Айтматов тирүү болгондо деле ошондой болгон. 60-жылдыгында, 70-жылдыгында. Айтыш болуп кеткени баары бир билинип тур да. Өзүн деле айтып атпайбы, канткен адам болот деп, Жезилдиден келе жаткан улуу талаш канткен адам болот. Уралап жогубузса да ушул талаш канткен адам болот. Ажалга көз жумса да ушул талаш канткен адам болот. Быйыл эле кино департаменти менен, кино жана өспүрүм менен Буланбек Теналиев, Назирет Тубашев, Жамилада Сейитте ойногон, Аккемеде ойногон Нургазы мен болуп, ошол республиканын Чороду Манаев Кулубекте ойногон, республиканын булуң бурчтарын бүт баарын кыдырып келдик. Кино көргөн менен, көрүүчүлөр менен. Ошо кино абдан жакшы кабыл алды. Күнүгө 3-4 сеанстан. Ошко 2 жолу чакырды. Таласка 3 жолу чакырды. Көлгө барып келдик, Нарынга. Чүйдө жүрдүк. Чыңгыз Агай жазуучу, көркөм сөздүн устаты гана эмес, улуу ойчул жана философ. Чыңгыз Агай бизге аябай көп деген эбегейсиз байлыкты мурас таштап кетти. Ошол мурасты кийинки балдарга жайылтуу ал биздин милдетибиз. Ооба, театрга азыр өзгөрүүлөр пайда болду, элдер көп келип атат, мурункуга караганда азыр жакшы пьесалар келип, жакшы спектакльдер коюлуп атат. Бардыгы эмес. Бардыгы эми укмуш деп айткан алыспын, акырындап келе атат. Акырындап баягы өзүнүн илгерки калыбына түшүп келе атат деп ойлоймун. Не держись за это. Стоишь, просто смотришь, хорошо? Хорошо. Вот это 2 момента. Хорошо. Чуть-чуть этот... Дайте мне. Да, вот отсюда, всего монолога. Анан мен ошол Шамил Жапаровдун менен Эрлан Сыдыковдун ажал менен беттешүү спектаклинде Таймашта Чокон Валихановдун ролун ойноп, мына быйыл биз жайында Астанадагы бүткүл дүйнөлүк фестивалга аябай жакшы пикир менен, жакшы ой менен казактар ушу чакырып. Мен өзүмчө жалгыз жүргөндү көп жакшы көрөм да. Себеби дегенде оюңду эч ким бузбайт. Оюңду эч ким бөлбөйт. Өзүң менен өзүңсүң. Ошол жаратылыштын койнунда, колтугунда биротоло жаратылыш жаратканда, жаратылыш менен шаңшыган бүркүттүн үнүн угуп, атка минип, шаркыраган сайды, мөлтүрөгөн булактын доошун, суурулардын кыйкырганын, чымчыктардын сайраганын, кандайдыр сонун кереметке батып, кандайдыр сонун
жыпар жыттуу гүлдөрдүн жытын жыттап ысык көлгө барып кумга жатып көлгө түшүп көл менен сүйлөшүп чардактарга тамак берип өзүнчө бир кенен кезир эс алып анан үйгө кайткым келет да. Үй бүлөдө ошо 3 бала бар, 2 кыз, 1 уул. Баары чоңойгон, эр жеткен. Келинчегим, кыздар окуу жайларын бүткөн, турмушка чыккан, уулум үйлөнгөн, неберелер деген бар. Чарчаганда ээлип эс алып, жаңы жумушка даярданып, өзүнчө бир рахатка батасың. Мына ушул сахнадан мешендеген улуу залкар актерлорубуз нечендеген образдарды жараткан ушул ыйык сахна, академиялык драма театр. А бул болсо көрүүчү. Көшөгө ачылганда сен башкасың. Башка дүйнөгө киресиң. А көрүүчү сенин сахнада жашап атканыңды сезип туруш керек. Мен Гамлет, мен Ромео. Сахна бул өзүнчө ыйык. Сахна менен элдин ортосундагы жандуу байланыш. Жандуу байланыш. Ал жерде көрүүчү сен ыйласаң ыйлайт. Сен күлсөң күлөт. Сен сүйлөсөң ичинен сүйлөйт. Сен кейисең кейийт. Сен кубансаң кубанат. Бетме бет отуруп алып, 2 саат бири-бириң менен пикир алышасың, ыйлашасың, кейишесиң, күлөсүң, каткырасың. Бул турмуш. Сахна ошон үчүн